Бүгүн парламенттеги Ата журт Кыргызстан фракциясы Кыргызстандагы сүткорлук ишти чектөө жөнүндөгү мыйзамдын аткарылышын талкуулады. Жыйындын башталышында Улуттук банктын төрагасынын орун басары Манас Жакыпов баяндама жасап, анда сүткорлукту чектөө боюнча иш жүрүп жатканы айтылды. Пайыздык чек жарым жылдык негизге эсептелип, Улуттук банктын расмий сайтында жарым жылда чейин 1 ай мурда жарыяланып турат. Орун басардын мындай баяндамасы депутаттардын сынына кабылды. Сүткорлукка байланыштуу маселе үгүт учурунда шайлоочулардын эң негизги көйгөйү болгондуктан Улуттук банктын маалыматы электеги элге жеткиликтүү болуш керек. Депутат Нурлан Шакиев буга даярданбай келип президенттин сынына кабылган финансы министринин орун басарын мисал келтирди. Шайлоочулардын 90% кыргыздар, бизди шайлагандардын көпчүлүгү. Аларга кыргыз тилинде, мамлекеттик тилде так айтышыңар керек силер. Анан бул жерде орусча сүйлөсөңөр алар аймактагылар түшүнбөйт. Ошон үчүн кыргызча эле даярданып, кыргызча келиш керек. Окуй албайсыңар кагазды. Анан эмнени айтып бересиңер? Же биз түшүнбөйбүз, же эл түшүнбөйт. Сүткорлукка байланыштуу мыйзамда насыя берилгенде 31%дан ашпасын деп көрсөтүлгөнү менен, коммерциялык жана кредиттик уюмдарда насыя берилгенден кийин 70-80%га жогорулап кетет. Бул көрүнүштү депутаттар Улуттук банк пайыздарды көзөмөлгө албаганы менен байланыштырып, эмне үчүн пайызды төмөндөтө албай жатканына кызыгышты. Улуттук банк өзүбүз жаңы башка мыйзамдарга жаңы мындай ограничение киргиздик да. Анан биздин Национальный банк, Улуттук банк кредитный аукциондорду берген. Ушул чтобы льготный пайыз менен бергенге. Депутат Камила Талиева өлкөдөгү каалаган жаран жеңил шартта күрөөкана ачып аларын айтып, бул жолду татаалдаштырууну сунуштады. Ошол эле учурда мамлекетке салык төлөшпөрүн эске салды. Айтуусунда күрөөкана ачуу үчүн 500 000 сом керектелсе, микрокредит ачууга 5 миллион сом жумшалат. Белгилей кетсек, учурда 400дөн ашык күрөөкана иштейт. Ломбард осо деп ачып алат, каалаганын жасайт. Булар 1 сом төлөбөйт. Налог түшпөйт. Ушун эмне үчүн көзөмөлдөйсүңөр? Бишкектин өзүндө 157 дейт. Ысык көлдө 47 дейт. Чүйдө 43 дейт. Мына жалпысынан 390 ушулардан канча налог түшүп атат? 2017-жылдан баштап ушул текшерүүлөрдү өткөрүү боюнча чоң ишкерлерди текшерүү боюнча мораторий болуп келген. Анан тилекке каршы бизге ушул арыздар менен көп кайрылышпайт да. Муну менен катар зайым өскөндө насыя берген уюмдар кошумча мүлктөрүнө аракет кылуусуна чекит коюшканын кошумчалады. Бирок эл өкүлү мындай жоопко ынанбай, акчамат сомону көзөмөлгө алса, анда бандиттер иштери аныкталарын билдирди. Ал эми депутат Шайырбек Ташиев аймактардагы РСК, Керемет жана Айыл банктардын шарттары жоктугун сынга алды. Ал бир шаарда бир бөлүм болгондуктан элдер насыя пенсия алуу үчүн кезекке турарын айтып, муну менен мамлекеттик банктар коммерциялык банктарга туруштук бере албарын белгиледи. Зайымчы күрөөгө коюлган мүлккө карызын өндүрүп алуу милдеттенмелерин аткарбаган же талаптагыдай эмес аткарган учурда ломбарддардын талаптары Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдарына ылайык соттук же соттук тышкары тартипте жүзөгө ашырылат. Бул не деген нерсе? Бул деген нерсе, угуп туруңуз. Укпайсыздарбы? Бул деген нерсе жанагы кээ бирлери сот менен алышат. Ошол жанагы күрөөгө койгон үйлөрүнү, машиналарын алдырып коюшат. Кээ бирлери расписканын негизинде эле алып коюшат. Ошондуктан мынау мыйзамга биз өзгөртүү киргизели. Ушунга дагы сиздер өзгөртүү киргизип сунуштагыла депутаттарга. Депутаттар ушул мынау же соттон тышкаркы тартипте деген ушуну алып салайлы бизчи. Депутат күрөөгө эмне коюлса аны соттун чечими менен алууга милдеттендирип, элди ломбардка жөнөткөндөн көрө мамлекеттин банктарына барууга шарт түзүү керектигин белгиледи. Эл өкүлдөрүнүн талкуусунан соң фракция тийиштүү мекемелердин берген маалыматтарына ынанбаарын айтып, өлкөдөгү күрөөканаларды жабыш керек же мыйзам долбооруна өзгөртүү киргизүү керек деген чечимге келди. Мындан тышкары фракция бул иштер боюнча ИИМге, башкы прокуратурага жана УКМКга кайрыларын билдирди. Аймаратова, Данияр Чарбеков, Нурньюс, Бишкек.